Бишкек шаарынын административдик соту башкаруучулук ишмердүүлүктөн келип чыккан административдик иштерди карайт. Анда тараптардын бири мамлекеттик же жергиликтүү бийлик органы болуп саналат. Мындай иштерге бийлик органдарынын чечимдерин, аракеттерин же аракетсиздигин талашуу, анын ичинде салыктык талаштар, каттоодон баш тартуу жана уруксат берүү боюнча чечимдерди даттануу, ошондой эле жер маселелери жана миграциялык маселелер боюнча талаштар кирет. Мисалы, жаран же уюм мамлекеттик органы же кызмат адамынын мыйзамсыз чечимине же аракетине каршы доо койсо болот. Доо арызда ким кайсы органга кайрылып жатканы, кандай маселе боюнча кандай мыйзам бузуу болгондугу жана тиешелүү документтер көрсөтүлүшү керек. Доо арыз атайын автоматташтырылган АИС системасына катталат. Андан кийин иш автоматтык түрдө AIRD программасы аркылуу судьялардын арасында бөлүштүрүлөт. Бул ачык айкындыкты жана калыстыкты камсыз кылат. Судья арызды кабыл алуудан мурда анын мыйзам талаптарына туура келерин текшерет. Эгер бардык талаптар аткарылган болсо, сот арызды өндүрүшкө алат. Андан кийин ишти кароого даярдык башталат. Кошумча документтер талап кылынышы ыктымал, күбөлөр чакырылат, экспертиза дайындалышы мүмкүн. Ишти кароо ачык сот отурумунда өткөрүлөт. Тараптар далилдерди көрсөтүп, суроолорго жооп берип, өз пикирлерин билдирет. Кээде соттук аракеттерди сот имаратынан сыртта да жүргүзүүгө болот. Айрым учурларда жаран иштин алардын катышуусуз каралышын сураса болот. Сот чечимди Кыргыз Республикасынын атынан чыгарат. Чечим жарыяланат жана белгиленген мөөнөт ичинде апелляция болбосо күчүнө кирет. Кээ бир учурларда ишти кароону токтотуу же ишти кароосуз калтыруу да мүмкүн. Соттун чечими 30 күндүн ичинде апелляция берилбесе күчүнө кирет.